Озунан чыга элек билесиз. Эгер укук коргоо органдары далилдей албады, өздөрүнүн кылмышын сот акташ керек, милдеттүү түрдө. Ошону актатпай кылмышкерди жазага тартуу үчүн тергөөчү профессионалдыгын өркүндөтүш керек. Прокурор туура квалификациялангандыгы боюнча тергөөнүн мыйзамдуу тергөлгөнүн убакыт мөөнөттөрүнүн так сакталганы боюнча көзөмөлдү катуу караш керек. Азыр биз мына кодекстерде негизги биздин талап ошол 10 күн ичинде кылмыш иштен баш тартыш керек же козгош керек. Козголгон кылмыш өзүнүн категориясына жараша 1 ай же 2 айда бүтүш керек деген талап менен иштейбиз. Бул талаптар мурда аябай жакшы аткарылганда, мына акыркы убактарда кодекстер талкаланган, ушул принциптер да жоюлуп кетти. Сиз туура айтасыз. Бир күнөөсүз адам камалгандан көрө күнөөлүү 10 адамга боштондукка чыгыш керек деген принцип юристтерде жөн айтылбайт да. Күнөөсүз адам жоопкерчиликке мыйзамсыз тартылбаш керек. А сот болсо бул арбитр болуш керек. Арбитр процессте далилдеди, кылмышын жоопко тартыш керек, далилдебеди акташ керек. Биздин процессуалдык кодексте бар, ал жанагы процессуалдык мыйзам бузуу боюнча да актаганга негиз бар. Бирок ал боюнча практикада соттор актаган фактыны мен көрө электим да. Бирок негизинен эгер мыйзамдуу бүт талаптар менен иштейбизде, ушундай жолдорго биз барышыбыз керек. Акыркы убакта байкасаңыз керек, прокуратура кызматкерлери тарабынан соттон айыптан баш тартуу практикалап атышат. Эгерде негизсиз болсо, негизсиз күнөөнү койгон болсок, биз баш тартып атабыз. Ал прокуратуранын милдети дагы. Күнөөсүз адам соттолбосун деген аракет. Ошол эле убакта күнөөлүү адам кутулуп да кетпеш керек да. Сиз муну туура айттыңыз, бул боюнча биз талапты коюп атабыз. Эгерде соттон акталып же башка маселе болсо, прокурорлорду мыйзамсыз сунуш жазбагыла деп атабыз. Бирок жаза турган сунушту мыйзамсыз жазбай койбогула деп талап коюп атабыз да. Ушул принциптерди ишке ашыранга аракеттенип атабыз. Кодекстер өтүп калса, талапты катуулатабыз, Кудай буйрса.